Salam dostlar, бұл канал Zuzu Unique KG, жана мен Zuzu Качиева. Бұл рубрика керектүү жана пайдалуу кеңештер. Бүгүнкү тема кылынып бүткөн иштердин тизмеси. Зиг Зиглар айткандай, максаттарыңа жеткенде кандай пайдаларың эмес, максаттарыңа умтулуп жатып кандай адам болоруң маанилүү. Жан дептериң барбы? Ал эмне? Эмнелерди жазуу керек? Анын кандай пайдасы бар? Жазгандарың сени шыктандырабы? Көп иштерди бүтүргөнүң үчүн кубанып жатасыңбы? Мурунку жан дептеримди карап чыксам, тек гана жолугушууларды жана кылынышы керек болгон иштердин тизмесин көрө алдым. Атүгүл бүгүнкү күндө телефонуң да, башка электрондук каражатың да, интернетте иштердин тизмесин дагы канткенде түзсө болорун көрсөтө турган толгон токой тиркемелер бар. Бирок иштердин тизмесин түзүп койсоң эле, көбүрөөк иштерди бүтүрөсүң дегенди билдирбейт. Ал тизмелер акылыбызды иштерди натыйжалуу бүтүргөнгө түк да түрткү бербейт. Адатта биз иштерди шак эле бүтүрө салбайбыз. Ошол үчүн өзүбүз каалагандай натыйжа көрбөй, көңүлүбүз чөгүшү мүмкүн. Мен албетте андай тизмелерди такыр эле түзбөгүлө деп айткандан алысмын. Биз баарыбыз эмнелерди кылышыбыз керектигин эскертип турган бир нерселерге муктажбыз. Бирок алар эмнелерди кылышыбыз керектигин эскертип турганы менен чынында бизге иштерди натыйжалуу бүтүргөнгө көп деле жардамын бере албайт. Ал эми сага керек болгон нерселер бул бүткөн иштердин тизмеси. Анткени эмнелерди бүтүргөнүңдү көрүп турсаң, бул сага андан ары да аракет кыла бергенге шык күч берет. Артка кылчая караганыңда эч нерсе деле кыйратпаганыңды көрүнүшү мүмкүн. Бирок бул чынында сага ого бетер аракет кылганга түрткү берет жана өзүңдү туура көз карашта болгонго жардам берет. Кылынышы керек болгон иштердин тизмесин бир коркунучтуу жагы бар. Биз тизмеден кылынган улам бир ишти чийип салган сайын көп нерсени бүтүрүп жатабыз деп ойлошубуз мүмкүн. Бирок ошол чийилген иштердин канчасы сен үчүн чындап маанилүү? Ал эми бүткөн иштердин тизмесин пайдалуу жагы, ал тизмеге сен чындап сен үчүн маанилүү болгон иштериңди гана жазасың. Анда ал тизмеге жазыла турган иштердин кайсынысы маанилүү, маңыздуу экенин кантип билсең болот? Чү дегенде эле ал тизмеге баланчага чалдым же алып сатуу боюнча жолугушууга катыштым деп баары жоктун баарын эле жаза бербе. Антпесе ал тек гана бүткөн иштердин тизмеси болуп калат. Анда эмнелерди жазыш керек? Эң маанилүү жана анча маанилүү эмес деп белгилеп алсаң да жакшы болот. Ал жака жылдын аягына артты карап, сыймыктана турган иштерди гана жаз. Ооба, кылынышы керек болгон иштердин тизмеги бул, максаттардын тизмеги. Ал эми бүткөн иштердин тизмеги бул, жетишкендиктердин тизмеги. Бүткөн иштердин тизмеги кылынышы керек болгон иштердин тизмегинен эмнеси менен айырмаланат? Бүткөн иштердин тизмеги маанайыбызга жана мээге абдан жакшы таасир этет. Кылынышы керек болгон иштердин тизмегин түзгөндө сен, мындайча айтканда, акылыңдагы иштерди кагаз бетине түшүрөсүң. Ушунун бир жаман жагы, тизмеге түшкөн иштердин көбүн бүтүрө албай калабыз. Анан ал иштердин жарымын кийинки күнүн тизмегине кошууга туура келет. Кылынышы керек болгон иштердин узун тизмеги бул көп иштерди бүтүрүшүбүз керек дегенди билдирет. Бирок бул ошончо иштерди бүтүрүп атабыз дегенди билдирбейт. Чынында, ал тизме эмнелерди бүтүргөн жоксуң деген тизмеге айланып, ого бетер стресс кылат, санаага салат. Ал эми бүткөн иштердин тизмеги жетишкендиктердин көрсөтүп тургандыктан, артка караганда жакшы, жагымдуу ойлор туулат, мээңде жана жаңы байланыштар жаралат. Мунун аркасында өзүңдү көбүрөөк сыйлай баштайсың.
Эске алчу нерсе, ал тизмеге бүтүргөн албан иштеринди эле жазышың керек деп ойлобо. Мисалы, бул жылы марафондо чуркайм деп максат коюп койсоң, чуркап бүткөн күнүңдү эле жазып койбостон, ошол марафонду чуркап өтүш үчүн ага чейин чуркаган күндөрүңдүн баарын да жазып кой. Баарынан маанилүүсү, сен жете ала турган максаттарды гана жаз. Эгерде колуңан келбей турган максаттарды коюп алсаң, бара-бара аларга жетпей калышың же колуңан эч нерсе келбей тургандай сезилиши мүмкүн. Анан дайыма эртеңкиге жылдырып отуруп, таптакыр эле таштап саласың, ошол сезимди мээ эстеп калып, кийинчерээк дагы бир иш баштайын дегенде, сен бул ишти аягына чыгарбайсың деген ой келет. Анткени мээбиз өткөн ишти абдан жакшы эстеп калат. Күнүгө азастан кылганга аракет кыл. Брэд Исаак деген куудул Джерри Сенфилд деген башка куудулдан жакшы куудул болуш үчүн эмне кылыш керектигин сураган. Ошондо Джерри: жакшы куудул болуш үчүн жакшы тамашаларды жаратыш керек. Ал эми жакшы тамашаларды жаратыш үчүн күнүгө аларды жазыш керек, деп жооп берген экен. Ага дубалга илинген календар жакшы жардам бериптир. Джерри бөлмөсүндөгү бир дубалга бир жылдык чоң календар ийилип коюп, тамаша жазган сайын кызыл калемсат менен чоң X деп белгилеп койчу экен. Бир нече күн бою белгилей берсең, чынжыр пайда болот. Анан багынбай уланта бер. Ошондо чынжырың күндөр, жумалар жана айлар өткөн сайын узара берет. Аны караган сайын куудуңдап сүйүнө бересиң. Эң негизгиси, ошол чынжырыңды үзбө, такыр үзбө, деп айткан экен Джерри. Мисалга, үй куруп жатасың дейли. Күн сайынкы иштердин көптүгүнөн улам эмнеси бүтүп, эмнеси калып атканы байкалбай калышы мүмкүн. Мына ошондо бүткөн иштердин тизмегин пайдасы чоң болот. Анан күнүгө кечинде канча курганыңды, кандай иштерди бүтүргөнүңдү көрүп кубана бересиң. Бүткөн иштердин тизмегине каалаган нерселериңди жазсаң болот. Сен үчүн маанилүү болгон нерсе сен үчүн баалуу болуп эсептелинет. Маселен, өзүңдү бизнесиңди башташ үчүн, же арыкташ үчүн, же китепти окуп бүтүрүш үчүн, же ишкер киши, же ишкер айым болсоң, үй бүлөң менен көбүрөөк убакыт өткөрүш үчүн кандай кадамдарды кылганыңды жаза аласың. Ооба, сен баалаган нерселердин баарын жазсаң болот. Анда эмнеден баштасаң болот? Джерри Сенфилддей болуп, ар бир максатың үчүн күндө иш аракет кылганыңды белгилеп турганга бир календар ачып ал. Ошондой эле бүткөн иштердин тизмегин жазыш үчүн жан дептер да ачып ал. Арзан эле жан дептер сатып албастан, сапаттуусун, көзгө жагымдуусун, папа эстей турганын сатып алсаң жакшы болот. Анткени ал жакта бир жылда жеткен жетишкендиктериңди жазасың. Андыктан ал өзгөчө болуш керек. Күндө кандай жетишкендиктерге жетип жатканың жөнүндө ойлонуп, жан дептерге жазып тур. Ушуну адат кылып алсаң, иштериңди да үзбөй аткара берсең, иштер адатка айланган сайын мээде жаңы байланыштар, башкача айтканда жаңы жолдор пайда болот да, аларды кылыш барган сайын оңоюраак боло берет. Джерринин «чынжырыңды үзбө» деген сөздөрдү дубалга илинип турган календарды эске салып эле турбастан, шаар эле аткара алган жакшы адат өрчүткөнгө жардам берет. Эл оозунда «өткөн иштер бизди соттойт» деген сөз бар. Ал эми сенин жагдайыңда өткөн иш сени эмес, сен аны соттойсуң. Достор, бул Zuzu Unique KG каналы. Мен Зузу Качиева. Сиздерге бул маалыматты кыргыз тилинде даярдадым. Абдан кубанычтамын көңүл бурганыңызга. Үмүттөнөм, сизге чындап бул кеңештер пайдалуу жана керектүү болот деп. Комментарийге кайсыл ой сизге абдан жакты, эмнесине маани бердиңиз, дагы кандай ойлорду кошсо болот,
özüңүздүн ой пикириңизди жазып койсоңуз мен абдан кубанычта болом. Ар бир комментарийге жооп бергенге аракет кыламын. Чоң рахмат. Görüşкөнчө. Жакшы тургула. Саламатта калгыла.